Все. И нажимаем «Отправить». Сейчас через МЭФ Түндүк запрашивается у базы. Эми жарандар салык, алимент, жол кыймылынын эрежелерине ылайык административдик айыптар боюнча карыздарды сот аткаруучулары аркылуу онлайн текшерүүгө мүмкүнчүлүк алышты. Андагы маалыматтар өзүнчө серверге сакталып, коргоого алынат. Бул порталда 134 государственный услуга бар. Мунун баарын тең биз алдын ала айтып келатканбыз, что калкты тейлөө борборунан өтүп биз бүт баарын тең ушу өзүбүздүн колдончу телефонубуздан текшерип көрүп алсак болот деп. 134 услуганын ичине бүгүнкү киргизген платный и бесплатный бар экен. Бир гана безопасный городдон эмес, бул алимент, госпошлина, штраф жана сот иштеринен кийин чыккан кайсы бир карызкор болуп калса, акчасын төлөбөсө убагында биздин сот аткаруучулар мыйзам чегинде унаага, же болбосо үйүнө арест коюшу мүмкүн, же болбосо ошондой эле чек арага чыгууга жол бербөө үчүн мыйзамдар токтомдорду чыгарат. При получении кредита банк у меня запрашивает дополнительные сопутствующие справки. Өз кезегинде Түндүк мамлекеттик мекемесинин директору Чыңгыз Аманатов белгилегендей, карызды өз убагында төлөбөй коюу документти мажбурлап аткарууга алып келет. Кыймылдуу жана кыймылсыз мүлктү камакка алууга, саякатка чыгууну чектөөгө, банктык эсептерди жабууга, ошондой эле мыйзамда каралган башка жоопкерчиликке алып келиши ыктымал. Буга байланыштуу айып пулу бар жарандар жаңы кызмат аркылуу иштин абалы менен оңой тааныша алышат. Бүгүнкү күндө мамлекеттик мекеме Түндүк сот департаменти менен биргеликте жаңы сервис иштелип жатат. Бул жарандар өзүнүн карзы барбы жокпу биле алат. Жарандар чет өлкөгө чыгып атканда же болбосо өзүнүн карзын билбесе, качан төлөнгөн, төлөнбөгөнүн ушул сервис аркылуу текшерип, ушул сервис аркылуу текшергенден кийин маалымат чыгып калса, бул жаранга бир коңгуроо. Ошондой эле жарандар электрондук кызмат көрсөтүүлөр порталына катталып, же маалыматтык мүмкүнчүлүктөрү чектелүү катталбастан кызматтарды алса болот. Кызматтарды каттоо жана алуу үчүн жарандар калкты тейлөө борборлоруна келип, булуттагы электрондук кол тамгаларды бекер алуулары керек. Андан кийин мамлекеттик кызмат көрсөтүүлөр порталына катталып, же атайын мобилдик тиркемени колдоно алышат. Электрондук кол тамганы жашооңузда бир жолу цонго барып туруп алып туруп, анан портал Түндүк KG сайтынан же болбосо Түндүк мобилдик тиркемесинен электрондук кызматтарды алсаңыздар болот. Портал Түндүккө кирип, ошол цондон берген электрондук кол тамганын паролун жазасыздар дагы, ошол пароль менен киргенден кийин сиздер авторизация болосуздар. Бул сервис аркылуу мамлекеттик кызматтар арасында жумуштун көлөмүн ыкчам электрондук форматта камсыздап берет. Портал жарандардын соттолгон же соттолбогондугу тууралуу маалыматты ыкчам алууда акы төлөнө турган кызматтарды дагы сунуштайт. Ал эми жалпы электрондук кызматтын 134 түрүн көрсөтөт. Санарип технологияларды ишке киргизүү менен бизнес ошондой эле жарандардын чиновниктер менен өз ара аракеттенүүсүнүн ачыктыгына шарт түзүлөт. Ошондой эле калктын мамлекетке болгон ишенимин жогорулатат. Сүйүнай Тагайба, Руслан Бараненко, ЛТР, Бишкек.